Саламатсыз бу көрүүчү. Тмедиа телеканалы кесиптештери менен биргеликте дагы бир иликтүү материалыбызды сиздерге сунуш кылуу алдында турабыз. Тууганчылык, жеек жааттык, карындаш уруктук кызматка алуу бир эле жогорку бийликте ак үй менен көк үйдө эмес шаардагы кичинекей мекеме ишканаларда да кездешүүдө. Алардын бирин алдыда айтып беребиз. Экрандан алыстабай туруңуз. Дастанга болтам да, мисалы бир машина ошончо кетет. Жок, бул черновочный вариантке сметасы бар. Мен азыр көрсөтөм, сметаны көрсөтөм. Утвержденный бар сметаны көрсөтөм. Dem ушун төргөн болбойт да сенин. Сиздер жаңы мен Жок, эмне андырласың? Быйылгы жыл ала элек бизде 22 жыл деп атат. 95-жылкы чыккан китеп. Сиздер 2022-жылы 1000 сом алып атасыздар. Бул канча алса? Бизге келген маалыматтарда Ош шаарындагы Кармышак Ташбаевдин атын алып жүргөн китепканадагы бир топ иш-аракеттер мыйзамсыз болуп жатканы кабарланды. Биз сөз болгон китепканага барып, ал жердеги иш-аракеттерди чагылдырдык. Анда сөз башынан болсун. Бул убакка чейин шаардык китепкананы эсеп палатасында текшерүүгө алган. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен 2020-жылы айлык акыга 15% үстүк каражаттар негизсиз кошулганын, кыскартылган штаттык бирдиктер сакталып турганын аныкташкан. Жыйынтыгында негизсиз төлөмдөргө жол берген кызматкерлердин жоопкерчилигин кароо сунушталган. Бирок китепкананын эсепчиси да, жетекчиси да жогорудагы мыйзамсыз жоруктары чоң катачылык деп эсептебейт. 400 000 сом боюнчабы? Ал бизде вредность. Вредность боюнча эме кылган. Вредностьту туура эмес төлөдүңөр дедиле. Вредностьтун токтомдору бардыгы бар. Только биз санэпидстанциядан гана справка жок болгондугуна байланыштуу 400 000 деп жазган. Бирок только сиз санэпидстанциядан справка алып койгула деди. Быйылкы жылы ушул документтердин баарын алдык. Администрацияда дегенге бизге компьютерный эме бар. Биз адан кирбей калдык ага. Ито чыкаңды иштесек да кирбей калдык вредностьтар. Ошо бирок мурун киргенсиздер. Мурун кирип жүргөн, баары эле кирип жүргөн анан. Бирок ошо кирип жүргөн эместердин незаконный деп чыгып атпайбы? Эми незаконный болгондо бул деген счетный палатадан буга чейин келип текшерип аткан, силер незаконный эмес экенсиңер, силер чыккыла деген болгон эмес. Анан акыркы жолкусу ошо келип туруп акыркы жолку счетный палатадан келгенде ушу силерге не положено, общий китепканага не положено, не то что китепкананын директору, баарына не положено деп чыкты. Кызык, текшерүү жүрсө, кемчилдиктер аныкталса, эсеп палатасы корутундун шаардык бийликке же болбосо прокуратурага өткөрүп бериш керек эле. Анткени бул ишке административдик чара же юридикалык баа берилиши көрсөтүлгөн. Негизги эреже ушундай. Бул жолку текшерүүнүн башы бар, аягы жок болууда. Катты эле келген эмес, кандай сунуш деле келген эмес. Жок, эми счетный палатадан деп атпайсызбы? Менде эч кандай сунуш келген эмес. Хорошо. Биздеги маалыматтар боюнча акысыз же белекке келген китептерге баа коюлуп таркаткандыгы жөнүндө кеп болгон. Барган учурда чындыгында эле бекер келген китептерге нарк коюлганына күбө болдук. Бул көрүнүштүү китепкананын катардагы кызматкерлери өздөрү дагы түшүнбөстүгүн айтышты. Ал эми китепкананын жетекчилиги окуяны мындайча түшүндүрүүдө. 61, 62, 63 китеп келди ага. Бекер дарыны китептерден. 63 китеп келген. 2021-ге ооба. Бирок 63 китеп келсе, анын бүт баары сизге ошол баягы бекер келген китептер деп аяктан маалымат берген турат. Бирок нормалдай ошо азыр ушундай биз көргөн ушул китеп бекер болуп атат да турабы, мынакей. Классикалык изилдөөлөр жана тексттер кыргыз тилинин тарыхы деген. Ушул китеп болуп атат. Бирок бул жакта мынау 410 сом деп турат да. Ал 410-ду эмне үчүн койгонун мен билбейм, муну ошого 410 солундагы сызында башып жазып коюп турган билбейсизби? Жо, мен билбейм муну. Мен дарыны китепке каттадым өзүм. Табиат. Мынау автордук немеси. Бул алфавит 3 карточка жазылып. Эми карап турмун. Маселе моерде болду. 2019-жылы чыккан китеп. Могу бааны ким койгон? Баа ошо жактан коюлуп келген. Неме кылсаңыз көрсөтөм, бирок директор айткан баасын коюп кое бериңиз деп. Бирок булар бекер келген 50 000 сомдук дар китеп. Турат менде. Себеби бизге немени коюп берген. Накладныйга баа коюлган, бирок улуттук китепкана бизге 50 000 китепти мыкты китепкана катары бизге кадар кетишкен. Ошо жактан суроо салсаңар болот.
Жок, ооба, ал жактан сурап аласыз. Бирок бул мисалы буягына дарын деп жазып коюпсуз, Бекер. Балар менен да турат менде. Алып чыгайынбы азыр? Азыр бияктан сурап алайлы. Бирок ушундай багып койсо болобу? Жок, бирок бекер келди да баларын канча келгени бизге тизмеси менен келгенден кийин канча турат бул китеп экенин билсин деп мен жазганмын, бирок мына жерде бекер. Бул жерде бизге баасы менен келген. А кээ бир китептер баасы жок келет. А бул жерге баасы менен келген үчүн мен баасын койдум. Китепканадагы сатылып алынган китептерде да күмөндөнүүчү жагдай бар. Жыл жыйынтыкталарына саналуу гана ай калганына карабастан, шаардык китепканага бир даанада китеп сатылып алына электигин айтышууда. Анткени менен китеп текчелерде быйылкы жыл менен киреш болгон китептер бар. Үстүбүздөгү жылга окурмандар үчүн мындан 27 жыл мурун басылып чыгарылган китептер алынганын китеп ичиндеги документтери тастыктап турат. 95. 2022 сиздер алып атасыздар. 95. А жок, бул немеден берсе керек. Жок, мен мындан да туруп басып турбайбы мынакей, 1000 сомдоп турбайбы. Жок. Азыр карасаңыз, менде суроо болуп атат да. Бул 95-жылкы чыккан китеп, сиздер 2022 жылы 1000 сом алып атасыздар. Бул канчалык сатылышты? Жок, бул китептер жанагы неме китептериң эмеспи? Национальныйдан берген. Мына олар. Биз эми муну жашчат. Жок, бул мындай да. Мисалы үчүн Манас качан чыкса дагы Таткебек. Манас өзүнүн ордунда ошол бойдон кала берет. 95 жылы. Чыкса дагы ошо бойдон да муну. Бизге спрос болуп эскирип атса биз утур чыккан ала беребиз да. Бул деген эгерде бир башталгыч класстын китеби болсо, же бир вуздарга киреткен предмети болсо, бул Менде мындай суроо. Менде мисалы мен 2021 жылы алган Манастын китеби бар. Ал жаңы басылып чыккан китеп. 2021-де басылып чыкканда сиз турайт атасыз, эскирбейт Манас. Бирок муну алып окуйт турат. жаңылар деле бар бизде бuyakta. Жок, бирок мына мисалы ушул Жаңылар деле бар деп бит китепти караган ошол кимдер. Жок. Mana hazır canım biz nasıl olacağız? Benim kabinetimde tutar canım mana. Canım mana. Мени кызыктырганы мына болуп атат, эже. Мына 2095 жылы чыкты деп мында турат, сиздер жазып атасыздар. Баасы 1000 сомго алыпсыздар. 1000 сомго, 1000 сомго алыпсыздар. 2022 сиздерге приход болуп кирип атат. Туурабы? Не зарылчылыгы бар жаңы китеп алганга дейин ушу 1000 сомго жаңы китеп алсаңыздар болбойбу? Жо эми бул Манастын жаңы болгондо деле ичи ошол эле бойдон да. Bıyıklı jiri kitap alın elek ne ortasın? Эже сиз карап турганда сиз дагы мына берсеңиз сиз дагы адашып атасыз. Мына 2022 жылы. Мына 22. Мына 22. Быйыл сатып алгансыздар. Yok 22'ci. Быйыл алып элек бул. 22 40 деп atar 97 номери деп atar. Сиз 22 yıl bıyık kitap al elek ana algan kitap yok. Al elek bize kitap. анда эмнеге муну жазып койдуңуздар? A bu jönükay alıp okuyan kızartkın жазгандар да kitap al. Карточкада бул формуляр. Карточкада Эже bu. сиз мени азыр ушул жерден адаштырып атасыз да. Мына мына Bıyık algan yok biz da. мына китеп бар. Быйыл биз китеп алып элек, биз приход боло элек 21ге вообще. Kitap al elek biz bıyık. Мына 2017 мына китепти 2017 алгансыздар. Мына. Мынакей. 2015 жылы чыккан китеп. Bırak kitap al elek biz. 17'de. Хорошо, Жок, бул мындай, буга мен кошулбайм. Башка китеп көрсөтөм, жүрүң. Потому что деген бул мындай. Yok Мына мен дагы бир китепти көрсөтөм сизге. Yok bazı da Эже, мындай калстык менен сүйлөбөйлү. Мен чалгытып атасыздар да жөн. Çocukmayla turist yok. Lekin 20 документте биз Şöyle 22. yıl biz de kitap aldık. Анда мынаны эмнеге жаздыңыздар? Oy algan adamlardı misal için okup alganda жазганда. Ай бул формуляр буга жазылбайт алганы. Эже, Неге ананы неге жазасыз? Алган балага жазгандым да ал окуганда да. Мына. Мына ал окуганда жазган быга бетинде мына. Бега эже мындай болуп атат Ал да. окуганда жазасың да. Бега эже. Мына. 2000 жыл. Стоп. Бир нерсе сураалычы. Бега эже. Сиз 2019-дан бери иштейт экенсиз. Муну бул катталган күнүбү? Катталган күн эмес, бул китеп паспорт бул. Бул паспорт как Китептин паспорту. Ну хорошо, паспортумдан караң. 1995 жылы чыккан энциклопедия. О, туура. Энциклопедия Манас.
2 том деп тұр да. Экинчи том 22-жылы сатылып алынған. Ой, 22-ci listek alın elek. 22 жок Bulga жазды. бул инвентарь жок Мен түсінбейін, сен түсіндірбейсің. Инвентарьда Мұнаға 22-ci жылда не жазады? Бұл кітептің, мына болған кітепті жазады. Паспорт бұл кітептің. Формуляр кенеге деп қойды мұны. Хорошо, анда мен сізге дағы бір кітеп көрсетейін. Эми автоунаага кеткен чыгымдар жөнүндө кеп кылалы. Шаардык китепканада болгону бир автоунаа бар. Бирок биз барган учурда бир да жолу ал автоунааны кезиктире алган жокпуз. Көрсө ал автоунааны китепкананын директорунун уулу айдайт экен. Бул жөнүндө алдыда кенен сөз кылабыз. Бир жыл ичинде автоунаанын тетиктеринин өзүнө эле 40 000 сомдон ашык каражат сарпталган. Эмечи, сиздерде канча автоунаа бар? Bir ele, bir. Buğa çayın ne olmalı ki? Ne деген машина? Cana Nexia deyin. Nexia. Nexia var. Oha, eski Nexia'nın anısın minip gelen nemeden ana Ukrayna kulturadan bergen. Allah жаңылап алып алар калып калган экен. Биз эптеп китеп ташыйбыз да, биз көрүнгөн жерге барабыз. Вот ошо менен анан кийин китебибизди ташып барып салып неме кылганга жарайт, бирок жанагындай чоң көчкөндө барып биз портер жалдайбыз. Анан майда китептерди алып барганга боло берет, ал болот. Эме болот. Мына техника кеткен расходты ham көрсөтүп берем. Бизде низкий эмеде техниканын отчету бар. Мына мисал үчүн бир эле отчетун көрсөтөйүн. Мына техника кеткенде биз лишний иштеке кыла албайбыз. Мына порталга берилгенден кийин мына берилген отчеттору мына. Мына жерде счет фактуралары бар, акционерный работалары, мына жерде путевой листтери бар, мына ар бир нерсеси, даже ведомстволары бар. Мына Кудайга шүгүр, мына бардыгы бар. Мына даже ведомстволар алынган, мына отчет бардыгы как положено берилген, мына. Бизде бир гана машинага берилген. Жалпы сумманы айтып болчу, ремонтуна канча кеткен? Сиз ошол карап туруп. 40 миң кетти. 35 миң канча. Так эле карап көрсөтүп койсоңуз, мына мынча кеткен. Азыр токто шашпа кой. Мына өчүп. Бөлүнгөн миллиондогон суммалар китепкананын заманбап типке айлантууга кетип жатканы айтылган. Бирок эч кандай натыйжа берилек. Мындан бир канча жыл мурун шаардык кеңештин токтому чыгып, электрондук китепкана ишке кирери белгилүү болгон болчу. Андан бери алдыга жылуунун арышы арбый элек. Депутаттар бардыгы карап туруп, анан кийин утверждение этип, положено или не положено ошол акчаны бизге бөлүп берет. Мына транспорт расходко 210 миң болуптур быйылкы жылда. Мына бул приобретение товаров эме. Бул эмне? Бул услугалар биз быйылкы жылы, мисалы үчүн, бул жерде 823 миң деди, бул акчабыз ам жетпей калды. Себеби биз электрондук сайттарды кылдык. 106 миңге аппаратураны алдык. Электронный сайт кылып, биз электрондук китепкана кылдык. Аппаратураларда коюлган бардыгы. Бизде мына документтери бардыгы нормальный, бардыгы приход болгон. ачылат. Мисалы мен жумушка барсам да. Анан ошол жерде мисалы китеп окугум келсе, азыр бекпен ачып көрбөйсүз мындай чоң. Азыр мындай болуп атат да. Мына биздин Android'да приложение. Интернеттин проводу үзүлүп калыптыр. Ана Облус Потреб Союз барбы? Ошол жерде ремонт болуп атат да. Бизде эки интернет бар. Бири бул үзүлөт, бири наркы үзүлөт. Ремонт баягы шылган. Ошондо көрүүчүлөр, келүүчүлөргө шарт жок. Азыр бул тестовый вариантта пока көрүүчүлөргө буну көргөзө элекпиз. Ошондо азыр наклейкаларды илип коюп. Биз эмне айта алабыз? Сиздердин Азыр эмгегиңиздер мынакей деп. Мисалы келе турган болсо, бул чейин айтып атпайсыздарбы? Бул биздин республика боюнча эң мыкты китепкана аталды депчи. Анан бирок азыр мисалы мына мен келдим, азыр эмнени көрсөтө аласыз? Мен кайтып келем. Бул азыр техникада мен өзүмдүн компьютеримден көрсөтөйүнчү. Азыр настройка кылып атабыз да булардычы. Жок, ошондо жумуш азыр эмеге башталып турат. Бул азыр сайт жаңы жылга чейин тест болот. Өткөндө президент менен байланышканда, онлайн связга чыкканда, бардыгын чыгарып, көрсөтүп өткөнбүз. Ошондо дагы президенттин колунда иштегендерге, текшерүүчүлөргө түшүндүргөнбүз. Алар да силерге окшоп камералар менен келип көрүп кеткен. Тестовый режимде алмалда иштеп аткан. Эми башында сөз кылган туугандык байланыштарга кезек келди.
Китепканада директорлық милдетті арқалап жатқан Салимат Тоқтомамбетова қызматқа келгенден бері жолдошу Бек Каниметов аттуу жаранды айдоочу кылып кызмат калган. Жолдошу кандайдыр бир себептер менен жумуштан кеткенден кийин кайра эле айдоочулук жумушка уулу Азамат Каниметовду айдоочу кылып алып киргизген. Андан кийин келинин китепканачы кылып жумушка орноштурган. Бул менен эле токтоп калган эмес. Жетекчи айымдын кайын журттук да карым катнаштары айтылууда. Аларды директор тастыктаган жок. Сиздин жолдошуңуз да ошол жерде иштейби? Жок, жолдошум иштебейт. Каниметов Бек сиздин жолдошуңуз? Ал чыгып кеткен, ал уже чыгып кеткен. Каниметов Бек кеткен, ол пенсионер болчубуз. Алдагы машина айдап жүргөн. Иштеген го? Ооба, иштеген, ооба. Каниметов Азамат? Азамат ошол айдайт. Ал бала, сенде жаш бала. Азыр таштап кетти. Жагы уулуңузбу? Ооба, уулум. Каниметов Бек жолдошуңуз? Ал жолдошум, алдарын уже кеткен, ал пенсия. Баиев Акылбек менен кандай байланыш? Ал жөн эле биз жактагы адам, ал байланышым жок аны менен. Аны мага бир тууган кылган жазышып. Мына жерде келгендин баарын эле бир тууган кылат. А так менин бир тууган менен ачык айтышым керек. Менин буга чейин кызым иштеген. Жанна деген. Ал мата-одиночка баласы оорукчан болуп иштеп, ошол жерде жүрүп, анан кийин ал анан турмушуна байланыштуу уялам деп анан кетип калган. Ализа иштейби азыр? Ализаны эми киргиз. Азыр биз аларды жөнүнө алып атабыз. Алып эле азыр барып көрөсүң. Азыр полный мен даже айтып келдим. Кече күн чогулушту айттым. Айланайдар компьютерди билген, с высшим образованием адамдар болсо алып келгиле отургузалы, жаздыралы, бүт өтөлү. Азыр ушундай. Азыр болду. Ализа ошондо сиздин келиниңиз? Ооба. Келиниңиз. Ооба. Анын баары кызыкчылыктардын кагылышы деген бар да мисалы. Ооба. Ага, карама-каршы келбейби? Эгерде аны сен закон жакшы билесиң да, эгерде менин Ализа келиним, менде отурган финансы жагына отурса, аны текшерип да көргөн, жазып да көргөн. Менин бир финансымды башкарып турса, же болбосо менин жанымда отуруп адил кадр бөлүмүн башкарса, же болбосо дагы бир чоң жерди, менин орчундуу жеримди, мага тиешелүү жерди кармаса, ал деген мыйзамга туура келбейт. Ал эми жанагындай китепканачы болуп, ал деген филиалдар бар, көрүнгөн жерде отура берет. Алар бирөөгө баш ийет. Кантип жумушка аласыздар? Жумушка жөн эле неме кылып алабыз, азыр эми бай конкурс настаивание кылып атабыз. Бул маселе Ош шаардык кеңешинин сессиясында да көтөрүлдү. Депутат Болот Байетов китепкананын ишмердүүлүгүн көзөмөлгө алуу керектигин айтты. Шаардык казынадан 10 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөн соң, ал каражаттарды максаттуу иштетилишин эл өкүлдөрү көзөмөлгө алат. Китепканалар боюнча чындыгында көбөйүп бар, шаардык китепкана буларда демейишсе, азыр сценарийлештирүүдө сиз айтып аткан маселе боюнча окуучулардын системасы боюнча мен билбейм, штат бар, ал киши билдирүү берсе керек деп ойлойм. Сиз айтып аткан негизги бул коррупциялык маселелер мага эч кандай билдирүү берген эмес. Бул убакка чейинде шаардык китепканага кылмыш иш ачылып, сотко чейин жеткен. Бирок иштин мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу кыскартылган. Эми бул жагдайларга прокуратура органы же шаардык бийлик өз иликтөөсүн жүргүзөбү? Эгер жүргүзсө, качан, кантип деген суроолор жаралбай койбойт. Анын негизинде тийиштүү баа берилүүгө тийиш. Ошол эле учурда шаардык казынадан сиздин, менин төккөн салык несебинен чогулган каражат максаттуу жана үнөмдүү пайдаланышы керек. Бул убакка чейин текшерүү болуп, бирок жыйынтыгы жөнүндө эч кандай кабар болбогону күмөндүү жагдайларды пайда кылбай койбойт. Бул көрүнүштөргө чекит коюлбаса, жетекчилердин, кызматкерлердин жоопкерчиликсиз мамилеси улана берет. Жыйынтык чыкпай жүргөнү мамлекеттеги бардык тиешелүү органдардын ишине көлөкө түшүрүшү толук мүмкүн. Аман туруңуздар.